Mana бүгүн көптөгөн SMS-терде эмелер келип атат да. Кебирлер билип билбей ар нерсе жөнөтө берет. Ражап айында бир күн ороза кармаса андай болот экен. Ражап айында бир түн намаз окусам, Ражап айында келген хадистер бардыгы заиф хадистер. Бирок анын карама каршысында сахих хадистер турат. Тахаджуд жөнүндө аяттар турат. Кур'ан-ы Каримде аят турат, пайгамбардын сүннеттери турат. Ражаптан ташкары дүйшөмбү күн, пайшемби күн ороза кармай турган пайгамбардын сахих хадистери турат. Ошончо эмелерди коюп койт да. Ражапка келгенде ага SMS жөнөтөт, буга жөнөтөт. Сен бир нерсени аныктасаң, элестетең бир күн ороза кармасаң дейт, той болуп кетет экенсиң, тозоктон кутулуп кетет, бир неме кылсаң, апырта бербеш керек да билбей эле. Урматтуу мусулман бир тууган, андан кийин Ражап айы Кудайдын айы экен деп, башкалар ким айында? Инна иддата шур инда Аллахи 12 шар. Аллахнын асман жерди жараткан кезде эле айдын саны 12 ай. Мин харбата хурум, ова 4 ай, алардын арасында ыйык айлар. Саласатун сард ва вахидун фард. Үчөөсү катарына келет, бирөөсү жалгыз келет. Саласатун сард Зул Qada, Зул Hijja, Muharram айы. Ажга чыккандар, ажга баргандар, аждан кайткандар. Muharram ай деген уруш болбош керек. Ал кезде тоноочулук кылбаш керек, каракчылык кылбаш керек. Ажылар эсен-аман барып, ажын аткарып, эсен-аман кайтып. Үчөө катарына келет, бирөөсү жалгыз келет, ал Ражап өзүнчө келет. Ыйык ай. Бирок Ражап айдан кийин бир күн ороза кармап койсо андай болот экен, бир күн ооз ачып койсо мындай болот экен, түнкү намазды окуп койсо Ражап айында келген көп эмелер такталбаган эң тилекке каршы бизге жөнөтөт да мага. Айтма сен аныкта анан жөнөт. Билип билбей ар кеңе эме кыла бербеш керек да. Ибадат туура ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү ар айдын 13, 14, 15 бул эме пайгамбар сүннөтү сахих хадистерде келген. Дүйшөмбү, пайшемби пайгамбар орозо кармаган, бул сахих хадистерде келген. Ошолорду аткарсак эле бизге жетишет да, туурабы? Дагы бир нерсени ойлоп табышымдын кереги бар. Тахаджуд маселеси Кур'ан-ы Каримде келген пайгамбардын сүннөтү, сахабалар тахаджудка турбаганы болгон эмес, баары тахаджудну окуган. Анан тахаджуд бүт эле Ражап айда окуп коюп кийин башка жокпу? Маселем Ражап айы маселе, бул жерде кирип кеттим, кечиресиңер. Бирок Ражап айда ибадат кылса болбойт деген маселени айткан жокмун, туурабы? Кармагыла 13 ар айдын 14, 15 дүйшөмбү, пайшемби күнү орозо кармагыла, тахаджуд күнүгө аракет кылып окугула. Бирок аны бир Ражап айга чектеп койбогула. Ражап айда болгон окуялар бар, ооба. Мирач кечеси, пайгамбар саллаллаху алейхи Исра ва Мирач кечеси көтөрүлгөндүгү, намаздын фарз болгондугу, бирок бул өзгөчө. Рамазанда да кээ бир кече SMS келгендерин окусаң, Рамазандан да Кадыр түндөн да жогору көтөрүп берген да. Рамазан айда сахих хадистер турат.